uning statyasini bunga qo'yib, ashunday qilsa bu haqiqatan bu insofdami bu o'zinglar o'ylalarchi? Маалымат жыйынга чогулган бул жарандар акыйкаттуулук издеп келишкен. Алар Ош шаардык сот кызматындагылар мыйзамсыз чечим чыгарганын айтып, учурдагы президент Садыр Жапаровго кайрылышат. Даттануучулардын берген маалыматы боюнча Акмалжан Эргашев аттуу жаран наркотикалык каражат менен кармалып абак алынган. Бирок ага коюлган айыптоолор атайы уюштурулган деп эсептешет. Дарбазаны бузушканбы билбейм. Адамдар бастырып кирип, коркутуп, балдарым азыркыга дейре чочулашат. Балдар жаткан бөлмөгө кирип, көрпөдө турган жаздыктын астынан жанагыны таап чыгышты. Ага чейин ал кишинин кирип чыгып, жаздык астына коюп жатканын көргөмүн деп жатат. Азыр өзүнөн да угабыз. Уюштурулган бул жагдайга айыпталуучунун кызы Муслима Ураимова күбө болгон. Өспүрүм кыздын бөлмөсүнө белгисиз жаран кирип, жаздыктын астына кандайдыр бир нерсе коюп жатканын байкап калган. Ошол эле күнү күч кызматкерлери бастырып кирип, үйдү тинтүүгө алышкан. Бирок орган кызматкерлери наркотикалык зат менен алектенип жүргөн башка жаранды издеп келишкенин айтып, жана ошол жаранды таап берүүнү талап кылышкан. Көп өтпөй жаздык астынан наркотикалык каражат табылып, ага шектүү катары Акмалжан Эргашевди кармап кетишкен. Мен дарс Мен сабак аткарып жатсам, ал киши келип төшөк астына бир нерсе коюп койду. Эмне экенин билбедим. Кийин мени көрүп калып, эмне кылып жатасың, чыг эшикке деп чыгарып жиберди. Анан мен апамы чакырганы бардым. Окуя өткөн 2020-жылдын 24-февралында катталган. Ал ортодо соттук отурумдар өткөрүлүп, бирок жактоочунун тактаган маалыматтары сот тарабынан мааниге алынбаптыр. Мындай маалыматты айыпталуучунун жактоочусу айтууда. Ал эми айыпталуучу бул убакка чейин психикалык жактан ооруп, дарланып жүргөн. Шаардык сот айыпталуучунун психикалык жактан оорулуулугун эске албаганына нааразы болгон жарандар учурда Ош облустук сотуна кайрылышкан. Өлүп калуусу мүмкүн деп тынбай бизге билдирип жатат. Сотто биздин пикирлер, биздин өтүнүчтөр, биздин далилдер эске алынбай жатканы бизди аябай тынчыбызды алып атат. Себеби биринчи инстанция, башкача айтканда шаардык сотто биз бир нече жолу өтүнүч келтирдик. Биз жогоруда айтып өткөнүбүз, жана кыздын күбө катары суроо боюнча өтүнүч келтирдик. Жанагы 27 дана шприц болуп калды деп атпайбызбы? Өзү алынганы 25 дана, анан экспертиза 27 дана болуп шприц барганда, биз ал шприцтерди далил буюмдар затынан чыгарып сал, бул шектүүдүр тутат десек, аны эске алган жок. Ал эми бул боюнча кененирээк маалымат алуу үчүн Ош облустук сотуна кайрылдык. Жогоруда аталган факты Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 267-беренесинин 3-бөлүмү менен күнөөлүү деп табылып, Ош шаардык соту тарабынан 10 жылга эркинен ажыратылгандыгы тууралуу чечим чыгарганын жана учурда бул чечимге канааттанбай Ош облустук сотуна кайрадан кароону өтүнүшкөнү тууралуу гана маалымат беришти. Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 267-беренесинин 3-бөлүмү менен күнөөлүү деп табылып, ал боюнча эсептик көрсөткүчтүн 1100 өлчөмүндө айып пул салуу менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 81-беренесинин 3-бөлүмү негизинде айып пул түрүндө белгиленген кошумча жазасы өз алдынча аткарылуусу, айыпталуучу өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин камакта кармоонун мөөнөтү, камактагы 1 күн эркиндигинен ажыратылган 1 күнгө бар деп эсептелип, 2020-жылдын 25-февралынан баштап эсептелинген. Жаза өтөө мөөнөтү 2020-жылдын 25-февралынан баштап эсептелинген. Айыпталуучунун бөгөт коюу чарасы өзгөртүүсүз камакта бойдон калтырылган. Учурда тергөө иштери уланууда. Ал эми кайра кароо иши кимдин тарабына чечилет азырынча белгисиз. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нурньюз, Ош шаары.